Айылга курулган медпункттун ачылышы жалпы айыл эл үчүн кубанычтуу кабар болду. Буга чейин айылдагы жаш келиндер наристелерин эмдөөлөрдөн өткөрүү үчүн коңшу айылга каттап бир тойле түйшүк тартып келишкен. Мындан ары өз айылындагы медбөлүмдөн тийиштүү жардам ала алышат. Ушмалга чейин 5-6 километр басып фапко кыйынчылык менен барат элек. Балдарыбызды эмдеткенде ошо кыйынчылык болот эле да, аябай эле. Баргычакты, келгичекти кыйналат элек да. Азыр мына ушу айылыбызга фап түшүп, бизге кыйла жеңилдик болуп калды. Бүгүн айылга курулган фельдшерлик акушерлик пункттун ачылышы болду. Муну менен катар имараттын бир бөлмөсүндө милиция бөлүмчөсү да ачылды. Буга чейин катаал шартты баштан кечирип келаткан 300дөн ашык айыл эли жеңилдиктер пайда болгонун айтышат. Прививкага балдарыбызды, ооруган адамдар 5-6 километр Акбулакка атчан ашып барчу элек. Бирок биз үчүн абдан жакшы болду. Биз аябай кубанып атабыз. Имараттын түп төлөшүнө жалпы $15.000 каражат сарпталган. Бул Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттиги жана областтагы абат коому, айыл өкмөт жана жергиликтүү элдин жардамы аркылуу бүткөрүлдү. Ал эми мындагы пунктка кызматкер да камсыздалды. Мындан кийин дагы Кудай кааласа дагы бир 2-3 айылыбыз бар, фаптар жок. Дагы бир долбоорлор менен иштеп, ушул дагы элдин муктаждыктарын чечебиз деген жакшы ойлорубуз бар. Кызыл Туу айыл аймагы боюнча 20дай айыл бар. Басымдуу бөлүгү тоолуу аймактар менен толуктурат. Ага жараша дагы көптөгөн көйгөйлөрү арбын. Инвесторлорду тартуу менен мындан ары дагы жергиликтүү бийлик социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылууда. Байгазы Райымкулов, Осмон Ламсадыров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу, Сузак району.